Урматтуу депутаттар, биз кылмыш дүйнөсүнө келишкис согуш жарыяладык. Бирок Батыкаевдин чыгышы биз ага багынып бергендигибизди агенеледик. Прокуратура жана башка органдар биз Батыкаевди мыйзам менен чыгардык деп талбай айтып атат. Бул жалган. Медициналык комиссиянын тыянагы толук эмес. 2 медик болуш керек экен, 1 медик. 2 кыскасы эрежелерди бузуу жолу менен болгон так эмес деп коелу. Мейли Батыкаев чын эле рак оорусу менен ооруп калсын. Бирок ал күнөөсүн мойнуна алып, мен оңдолдум деп тооба кылган жок. Ал кыргыз мамлекетинин идеологиясына каршымын, мен мыйзамга каршымын. Мен кылмышкерлердин атасымын деп өзүнүн кылмышын ал андан ары уланта берди. Аны судья Ерматов өзүнүн токтомунда көргөзүп жатат. Өтө катуу ооруп калган адамдардын баарын судья чыгарып жиберсин деп мыйзамда жазылган эмес. Өтө катуу ооруган адамдарды ал өзү ким, кандай кылмыш кылган жана башка жагдайларды эске алып, судья Ерматов судья чыгарышы мүмкүн деп турат. Жана башка жагдайларга эмне кирет? Ким дегенди айтты, ал кылмышкер. Анын жасаган иши өтө оор. Адамдарды өлтүрүп, тынымсыз түрмөдө бунтарды чыгарып кылмыш кылып келген. Мыйзамсыз апшакка акча жыйнап, кылмышкерлерди тукуруп келген адам. Башка жагдайлар. Ал түрмөнүн оңдолоюн деп тооба кылдыбы? Түрмөдө эрежелерди сактадыбы дейт. Мына болот жер бардыгыңыздарга сүрөт таратып берди. Могул жерден жакшы көрүнбөдү. Ал камерада чучук, виски, абдан чоң дасторконду 25 мартта жайып, конок кылып отурганын көрдүк. Мен Зарылбек мырзадан сурайт элем, бул эмне инструкцияда бул дагы көрүнгөнбү? Мыйзамды бузса, кылмышка тукурса, ошондой адамды кантип прокуратура колдоп чыгара берелик дейт. Анткени президент кылмыштуулукка жарыяланган саясатты ишке ашыра турган генералдык прокуратурада. Мына Айтмамбетов жок экен, бирок анын видеосу бар. Ал чакырып айткан, өлөсүн бербегин деген Жуматаевка. Жуматаев Макматалиев 2 күнгө барып, баргын деп ошол жерде көзөмөлдөп турган. Көзөмөлдөп турган ошол жерде. Анан мен түшүнбөйм. Мыйзам түрүндө деп ошол жагдайлардын баарын эске албастан туруп, соттагын прокуратурада чыгарып жиберип, Зарылбек Ырсалиевдин баары мыйзамдуу деп турат. Мыйзамда бузулган, эң негизгиси мыйзамдын маңызы бузулган. Зарылбек Ырсалиев айтат, биз түрмөдөн чыгаргандан кийин жолдон бирөө өлтүрүп кетпесин деп кам көрдүм дейт. Өлтүрсө өлтүрүп кетсин. Анын бизде кандай тиешеси бар? Менди үйгө барганча бирөө өлтүрүп кетиши мүмкүн. Түрмөдө өлүп калбасын деп чыгардык дейт. Аны түрмөдө колубуздан келишинче дарыяланыш керек. Өлсө, айла жок, Кудай алып кетти. Эмне биз өлбөй атабызбы? Аны өлбөсүн деп биз каяктан кепил алдык? Тооба кылбаса, мамлекетти тааныбаса, мыйзамды тейлейм деп ошол жерден жылынып жарыялап турса, мыйзамда аны өлө турган адамды чыгар деген эч нерсе жок. Анан ошондуктан мыйзамдын маңызын бурмалаганга, генералдык прокуратурага дагы, сотко дагы биз эч уруксат бербешибиз керек. Тиешелүү адамдар жазасын алыш керек. Анан бул жерден келип алып, баарыбыз ал мыйзамдуу түрдө туура ал чыкпаш керек. Бүткүл дүйнөдө андай адамдар чыкпайт. Ооруп өлүп калат деп, өлсө өлүп калат да. Маселе чечилет эле да. Мына айтып атат, мен дейт, аны эмне үчүн чыгардым дейт Зарылбек Ырсалиев. Көлбаев эко мушташып адамдар атышып кетет дедим дейт. Түрмөдө өлүп калса ошол маселе чечилет эле да. Эмне ал эркиндикке чыгып алып азыр Краснодарда эс алуу үйүндө дарыланып жатыптыр. Алтынбек Сулайманов туура айтты. Мына эми согуш эми башталат. Көлдө да, Жалал Абад, Ошто дагы кыймылдар башталды. Мына силердин жасаган саясатыңыздар. Эми мына Касымалиев деген СИЗОнун начальниги комиссияда көрсөтмө берип атат. Батыкаевдин иши тойгозду дейт, кыйнашты дейт, бошотосун деп. Мен дейт, ошон үчүн аралашпайын деп арыз жазып 30К кеттим дейт. 30К эмес, керек болсо иштен бошотуп бергиле 4-апрелде арызымды жазып бердим дейт. Замма да айттым дейт. Чатак деп. А замы больницага барып ооруп жатып алыптыр. Биз бербейбиз деп.
Зарылбек Рысалиев ошондой обстановканы, алардын паника болуп качып атканын билбейт дейсиңерби? Убактыңыз бүттү. Билип туруп доверенность берип туруп сен бергин деп экинчисин жылдырып атат да. 18 январда Зарылбек Рысалиев айтып атат. 6-7 жылдан бери чечендер аны чыгарып кетебиз деп аракет кылып атат деп, ошонун өзү далил болуп атпайбы? 2005-жылы Феликс Саршембаевичка чыгарып бер деп суранганда бул чыгарбай койгон. 2007-жылы Бакиевден суранганда ал чыгарбай койгон. Бул операция мурунтан даярданып эле мазок сазакторун жасайбыз деген жолу ачылып калгандыгы айдан ачык болуп турбайбы? Анан Зарылбек айтып атат. 5-6 жылдан бери аракет кылып атат чечендер. Бирок мен чыгарбаймын деп атат. Эмне үчүн 2 айдан кийин адамдарын жөнөтүп, мыйзамсыз заключение чыкса дагы аларды эске алып туруп, анан кийин заставить этти деп эле айтам мен. Сотко берсин. Кол алындагыларын түртмөлөп, жок болсо ага доверенность берип, сен бере берсең боло берет деп представление бердиртип атат. Мен сурадым эле, өзү айтты. Мен бере алам деди, анан начальник колония бере алат деди. Анан кандайдыр бир инструкциялар боюнча андан кийинки майдаларды да бере берет деди. Анысы жалган, анысы туура эмес. Рахмат.